Assalamu алейкум, Сапкол Кейжи каналыбыздын YouTube көрүүчүлөрү. Москва шаарындагы айдоочу тармагында жүргөн биздин мекендештер, амансыздарбы? Бүгүнкү видео роликте жөө жүргөн инсандардын приоритетин жогору кыла турган жол белгилерди сиздерге атап өтмөкчүбүз. Бул жол белгилер бар жерлерде сөзсүз түрдө айдоочу жөө жүргөн инсандарга жол бериши керек. Эгерде жол бербей турган болсо канча штраф болот? Эгерде ошол жерде кырсыктап сүзүп кете турган болсо кандай чечилет? Ошолор боюнча бүгүнкү видео роликте сиздерге түшүндүрүп өтөбүз. Бул теманы көтөрүп чыккан себеби акыркы айларда биздин канчалаган мекендештерибиз ушул боюнча сурагандар, кайрылуулар көп болуп жатат. Ушул жол белги бар жерлерде адам сүзүп кеттим, эми кандай чечилет, кантип оңоюраак чечип алсак болот деп сурагандар көп болуп жатат, туугандар. Ошол үчүн ушул темада сиздерге кыска түшүндүрүп өтсөм. Туугандар, Москва шаарында айдоочу тармагында жүргөн биздин мекендештер эми 5-17 жол белгиси бар трамвайдын остановкасында дагы штраф ала баштады. Себеби ПДД боюнча трамвайдан түшкөн жүргүнчүлөр түшкөндөн кийин пешоход болуп эсептелинет. Билесиздер, пешоходдун приоритети жогору болот. Сөз түрдө айдоочулар пешоходко жол бериши керек. Эгерде жол бербей өтүп кете турган болсо, бул ПДД боюнча нарушение болуп эсептелинет жана штраф аласыздар. Эгерде штраф албайм десеңиздер, сөзсүз түрдө трамвайдын аркасындагы кызыл жазууга маани беришиңиздер керек. Трамвайдын аркасында мисалы «Внимание пассажиры» деп кызыл жазуу турса, бул дегени айдоочулардын баары токтоп турууга милдеттүү болуп эсептелинет. Трамвайдан жүргүнчүлөр түшсө дагы, түшпөсө дагы айдоочулар баардыгы токтоп турушу керек. Жүргүнчүлөр түшпөдү деп кызыл жазуу турса дагы өтүп кетсеңиздер, бул учурда дагы сиздерге штраф келет. Себеби Москва шаарында ушул 5-17 жол белгиси бар жерлерде көпчүлүк жерлеринде камералар орнотулган. Сиздерге ошол кызыл жазууга карабай өтүп кеткендигиңиз үчүн сиз штраф аласыздар. Мекендештер, ушул Сакбол Кейжи каналында чыккан видеолорго өз салымын кошуп, биздин каналга колдоо көрсөтүп келе жаткан таксопарк бул Богатый курьер таксопаркы. Богатый курьер таксопаркы доставка менен иш алып барат. Эгерде сиз велосипед менен же болбосо жеңил унаа, оор жүк ташуучу унаа менен доставка тармагында иштесеңиздер, ушул Богатый курьер таксопаркыны сиздерге сунуштап кетем. Регистрация болорду Сакбол Кейжи промокодун иштете турган болсоңуздар, таксопарк өзүнүн 3 күн комиссиясын албайт. Жана бул таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Ишиңизде көйгөйлөр жарала турган болсо, кеңири чалып проблемаңыздарды чечип алсаңыздар болот. Богатый курьер таксопаркынын өзүнүн YouTube каналы дагы бар. Ошол жерге кирип, доставка тууралуу кеңири маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Эми ПДД боюнча пешеходный переходко тиешелүү пункт 14 эмнелер айтылган, ошолор боюнча кыска түшүндүрүп өтөйүн. Унаа айдап бара жатканыбызда көбүнчөсү 1.22 жол белгилерин көп байкайбыз. Бул белги бар жерлерге келгенибизде сөзсүз түрдө пункт 14 айтылгандай эле ылдамдыкты айдоочулар азайтышы керек. Анткени алдыда пешеходный переход бар экенин эскертүүчү жол белги болуп эсептелинет. Пешеходный переходко келгенибизде сөзсүз түрдө ошол жерде өтүп бара жаткан адамдарга эч кандай тоскоолдук жаратпашыбыз керек. Эгерде тоскоолдук жаратып пешеход переходдон кой бербей өтүп кетсеңиздер, бул ПДД боюнча нарушение болуп эсептелинет. Дагы көңүл буруучу эки эскертүү жол белгилер, булар 1.23 жана 1.25 жол белгилери. Бул белгилер бар жерде өтө этияттык менен жана ылдамдыкты ашырбай айдашыбыз керек. Анткени 1.23 жол белгиси бар жерлерде кокустуктан жаш балдар чуркап чыгып калышы мүмкүн. Ошол жерде токтой албайсыз, эгерде сүзүп ала турган болсоңуздар, же болбосо 1.25 жол белгиси бар жерлерде этияттык менен айдабастан ошол жерде иштеп жаткан адамды сүзүп кете турган болсоңуздар, ошол эскертүү жол белгилерди этияттык болбогондугуңуз үчүн жоопкерчилик сиздин мойнуңузда болот. Айдоочуга караганда жөө жүргөн инсандардын приоритети жогору болгон жер бул 5.21 жол белгиси бар жилая зона. Бизче айтканда дворлор эсептелинет. Двордун ичинде жүргөндө өтө аз ылдамдыкта жүрүп, өтө этияттык менен айдашыбыз керек. Эгерде двордун ичинде кокустуктан сүзүп ала турган болсоңуздар, бул жерде айдоочу күнөөлүү болот.
Ушул айтылган жөө жүргөн инсандардын приоритети жогору болгон жерлерде эгерде айдоочулар нарушение кыла турган болсо кандай штрафтар каралган? Мисалы, пешеходный переходдо бара жаткан адамдарга эгерде жол бербей өтүп кете турган болсоңуздар, статья 12-18 менен протокол түзүлүп, сиздерге 1,5 миң рубльден 2,5 миң рубльге чейин штраф жазып берет. Эгерде камерага түшсөңүз дагы ушул сыяктуу штрафтарды аласыздар. Эгерде кокустуктан ошол жерде токтогонго үлгүрбөстөн жеңил жаракат кыла турган болсоңуздар, сүзүп кетип жеңил жаракат ала турган болсо, бул учурда ошол жерде полиция кызматкери сиздерге статья 12-24/1 менен протокол түзүп, сотко жөнөтөт. Сотто 1 жылдан 1,5 жылга чейин правоңар лишение болушу мүмкүн, же болбосо 2,5 миң рубльден 5 миң рубльге чейин штраф аласыздар. Эгерде орто жаракат ала турган болсо, ошол жерде полиция кызматкери сиздерге протокол түзүп берет. Статья 12-24/2 менен протокол түзүлөт. Бул учурда дагы сотко жөнөтүлөт. Сотто 10 миңден 25 миң рубльге чейин штраф алышыңыздар мүмкүн, же болбосо 1,5 жылдан 2 жылга чейин правоңар лишение болот. Эгерде ошол инсан каза болуп, же болбосо оор жаракат ала турган болсо, бул учурда сиздерге уголовный дело ачылат. Ошол үчүн приоритети жогору болгон жол белгилер бар жерлерде сөзсүз түрдө жол белгилерге маани берип, андан кийин унааңыздарды айдап жүрүңүздөр. Туугандар, эгерде биздин Сак бол KG каналында чыккан видеолор эгерде сиздерге пайдалуу болсо, биздин каналды колдойм десеңиздер, болгону биздин Сак бол KG каналына подписка таштап, лайктан басып, ушул видеону башка WhatsApp группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, бизге ошол жетиштүү болот. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар.